Жаңылач бир турган эстеликтин ауратын жаап турган бир сүрөтүңүз талкуу жаратты. Ал сүрөттү мен ал ошол Швециянын Борбор шаарында Стокгольмда болгон окуя. Ошол жерде Нобель сыйлыгын тапшырган атайын чоң зал бар да. Анан ошол жерден мен ошолорду карап отуруп айттым, ушул Европанын мында жылаңач көчүгү көрүнгөн Европанын сыйлыгын чикебиз албай эле жакшы болуптур. Ал ошол сыйлыгы жок эле биз чыңгыз айтматовду урматтап алабыз. Ошону алып шерменде болгондон көрө албай койгон бизге жакшы болуптур. Өзүңдүн абиретиңди көчүгүңдү жаппаган Европа бизге акыл үйрөтпөдү, ошону жаап түшүп бүтүндөй ааламга жест кылып көрсөткүм келген маселе болчу да. Силер өзүңөр абийириңер жаба албайсыңар. Анан абийириңер жаба албай кантип бизге акыл үйрөтөсүңөр? Силердин акылыңардын дагы, сыйлыгыңардын да кереги жок. Биринчи абиретиңерди жапкыла дегенди ошол өзүмдүн кыймыл аракетим менен көрсөткүм келген учур эле. Сенаторы и конгрессмены стоя аплодируют премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху. США увеличит продаж. Сенаторы и конгрессмены стоя аплодируют премьер-министру Израиля Биньямину